Assalamu alaikum, urmattуу mekendештер, урматтуу замандаштар. Мен Сайпиев Юсуп Пазилидинович, Кыргыз Республикасынын 40 жаштагы жаранымын. 13 жылдан бери Бишкек шаарындагы Ак-Өргө конушундагы Борбордук мечиттин имамы болуп, дин кызматкери болуп эмгектенип келем. Коомдук ишмермин. Менин бул кайрылуум улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти милдетин аткаруучу, сизге жана бардык бийлик өкүлдөрүнө, дин кызматкерлерине, ошол эле учурда бардык эле журтка. Урматтуу премьер-министр Садыр Нуркожоевич, сиз эл менен жолукканда, мыйзамдарды аткарууда, коррупция менен күрөшүүдө мага жардам бериңиздер. Эл менен болоюн, эл менен пикирлешейин, элдин айткандай кылайын деп айтып келесиз. Мына ошондой жардамчыларыңыздын бирөөсү мен болоюн. Мен ушул 13 жылдык тажрыйбамда, имамчылык кесибимде, тойлордогу жана каза болгон жердеги маркумду акыркы сапарга узатуудагы чоң исрапчылыкка күбө болуп келем. Жана аны менен күрөшүп келем. Ошондуктан менде бир идея, сунуш, пикир, программа атайын даярдалган бир иш-чара бар. Ошого бир аз вактыңызды бөлүп, кулак салып коюп, угуп коюшуңузду суранам. Өлкө боюнча исрапкорчулук айрыкча үйлөнүү тойлордо жана маркумду акыркы сапарга узатууда өркүндөп келе жатат. Устазыбыз Раматылык Чубак Ажы айткандай, 10 чоң завод, 10 фабрика куруп койгондон көрө ысырапчылыкты жоюп коюу көбүрөөк пайда болот эле деп айтты эле. Мен айтар элем, ар бир областта бирден кумтөр болсо дагы, эгер ысырапчылык ушул бойдон кете берсе, анда казаныбыз тешик бойдон калып кетет. Ысырапчылыкты биз жоюшубуз керек. Мен дин кызматкеримин. Албетте кээ бир адам айтышы мүмкүн. Биз сибеттик өлкөбүз, имамдар же дин мыйзамга саясатка аралашпасын деп. Макул. Бирок кээ бир учурларда өлкөбүзгө экономикага зыян келип аткан болсо, элдин каражатына ысырап болуп асманга учуп аткан болсо, анда шарият менен законду, мыйзамды, адепти, улууларды угуп, чайкештирип, ошону жеңип кетсек болот. Мейли мен имаммын. Ысырапчылыкты жоюу жөнүндө Куранды ачып алып, 24 саат баян кылып, элге ысырап кылбагыла арам деп айтканга менин укугум бар. Ошол эле учурда мыйзам аркылуу ушул исрапкорчулукка чара колдонсок деп айтып келем. Кандай кылуу керек? Биринчи, элге суроо салуу керек. Нике тойдо кандай ысрапкорчулуктар бар? Анан элдер сунуштарын айтат. 1000 деген сунуш келет. Тойдун жанагы кафеде өткөрүлгөн убакытты чектөө, мисал үчүн мен 5-6 айтып кетейин. Машиналардын жана кортеж болуп чыккан, ЗАГСка чыккан машиналардын чектөө. Ошондой эле тойдо канча ысырапкерчиликтер бар. Калпак мисал үчүн. Жана 50 сомдук кытайский калпак бар. Ошону тойдо бири-бирине алып барат белек кылып. Ал бирөө кийбейт аны. Ошондой эле бир жанагы коробкасы өзүнөн кымбат болгон көйнөктөр бар, эркектердин көйнөгү. Аны дагы бирөө кийбейт. Болгону 10 тойго, 20 тойго барып, кирдеп жок болуп акыры таштандыга ташалат. Эми калпак боюнча атайын өзүнчө бир мыйзам кабыл алыш керек. Калпак жөнүндө 3-4. Мисалга 330 сомдон арзан калпак чыгарылбасын. Кытайдан келген салафандан чыгарылбасын. Кыргызстанда гана өндүрүлгөн жүндөн чыгарылсын деп мисал үчүн. Анан калпакты ошондой бийикке даражасын көтөрүш керек. Той жөнүндө ысырапкорчулук өтө көп. Жаштар, урматтуу жаштар, сиздерге бул жакпайт.
мен эми үйлөнөрдө ушундай чектелүү тойлорго кабыламмы деп. Жок. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Сиздер тоюңуздан бир $2000, $3000 үнөмдөп калсаңыз, эртең бир чакан бизнес ачсаңыз болот. Ошону үнөмдөбөсөңүз, эртең кайрадан эле ошо кара жумуш ошо эле Россияга барып кайрадан көчө шыпырыш керек болуп калат, ачыгын айтканда. Эгерде ошону үнөмдөп калсаңыз, сиз бир нерсе сатып аласыз, же бир Дубайга барып 3 күн эс алып, келинчегиңиз менен эл көрүп, жел көрүп, тил үйрөнүп, бир өнүккөн өлкөлөрдү көрүп, пикириңизди тазалап келесиз, ыйман жолуна чыгып келесиз дегендей. Ошондуктан тойдогу ысырапкорчулукту элден сурамжылоо аркылуу бир 100дөй эмени элден сураш керек. Анан эмне кылыш керек? Ошонун 50дөйүнү, эң көйгөйлүүлөрүн терип алып туруп, ушуну биз мыйзам түрүндө элге жеткиребиз деп коюш керек. Анан экинчи маселе, маркумду узатуудагы эмне ысырапкорчулуктар бар. 3 күнгө чейин коюу мисалы үчүн, ошону 1 күнгө, 2 күнгө кыскартыш керек сөзсүз түрдө. Biz imam bolup жүрүп 3 күндө денеден жыттанып кетип, ушун жууганга адам барбы, кепиңдегенге адам барбы, мечитте ошондой услугаңар жокпу дегендерге чейин бардык. Кандай адам бул? Өзүнүн атасыны жууганга жиркенип калган. Өзүнөн көрсүн 3 күн сактаганда ошондой болот деген сөз. Ошондой эле кара бодо мал союу, жылкы союу, өлгөн жерде канча мына түштүк тарапта бейшембилик деп коет. 3 бейшембилик, айттык, жылдык, муну баарын жок кылыш керек. Бир мыйзам менен. Каза болгон күнү, анан эртеси 3 күн гана аза күтүү күнү болот. Ошол күнү гана ошол каза болгон үйдөн тамак бышырылбасын, эт жейилбесин, кошуналары, туугандары уюштурсун. Анан ушу 3 күн аза күтүү, тамактын бир схемасын ойлоп чыгыш керек, кимдер уюштурат, кантиш керек. Кан жутуп отурган үй бүлө тактан 100 000 сомдук буканы союлуп атканга дагы кан жутпасын деген сөз. Жетимдердин акысын эл жебесин деген сөз. Ушуну тийиш керек. Анан шаарга келди, тууганы каза болуп. Шаарда макул бир кафеде Куран окутуп коюуга, ага дагы бир жоболорду иштеп чыгыш керек. Ушундай. Бул исрапкорчулукту баягы каза болгон жерден сунуштасак, дагы бир 100дөй сунуш келет. Алардын ичинен 50-үнү алып туруп бияга коюш керек. Тойдон 100 сунуш түштү, каза болгон жерден 100 сунуш түштү. Муну биз дагы илимпоздор, тарыхчылар, маданиятчылар, уламалар кеңеши, юристтер, активисттер, эл менен иштеп жүргөн адамдар дагы талкуулаш керек. 20га түшүш керек. Биринчи этапта. 20 көйгөй той боюнча, исрап боюнча койдук. Каза болгон жерде 20-ны тандап алдык. 40 жобо биздин колубузда. Анан бул менин айтып аткан идеям. Кайсы бир парламентке барам деген, президенттикке барам деген кишинин программасында турса, же үгүт учурунда айтса, 70% эмес 80% адамдын колун үнүн ала турган идея бул. Кош 40 эме чыктыбы бизге көйгөй. Мына ушуну биз мыйзам аркылуу элге жеткиришибиз керек. Кантип жеткиребиз? Хош, штрафтарды ойлоп чыгышыбыз керек. Ким аткарат эле муну депчи. Мисал үчүн, ошол 20 жобонун 10-уну биринчи кетириш керек, элге сунушташ керек. 10 жобо той боюнча ушуларга тыюу салынды Кыргыз Республикасында. Кимде ким 2 мыйзамды бузса 50 000 сом штраф салыш керек, айыппул салыш керек. Кыздын үй бүлөсүнө, баланын үй бүлөсүнө, ошол айылдын имамына, ошол айылдын айыл өкмөтүнө, ошол айылдын бийине. Бий деген дагы бир бийлик бар. Ошол айылда ыстык суук маарекен өткөргөн, кагазга жазылбаган, документи жок бийлер болот. Эл өзү шайлайт аны. Ошол 5 адамга 50 000 сомдон штраф төлөйсүң. 4 мыйзам бузгандарга 100 000 сом. Ал эми 10 тең бузса, же 7-өсүн бузса 150 000 сомдон штраф салып, имамды, участковойду, айыл өкмөттү, бийди жумуштан алыш керек болсо. Исрапкорчулукту тыйсак, анан биз өнүгөбүз. Болбосо бул ошол бойдон жүрө беребиз, мен кепилдик берем. Исрапкорчулук жыйылмайынча экономикада өнүгүү болбойт. Каза болгон жерде да ошондой. Каза болгон үй бүлөнү айыпка жыгыш керек. Сен не үчүн мына мыйзамды буздуң? Элдин баары Кыргызстан боюнча
чөксөк бир чөгөлү, учсак бир учалы. Эч ким айта албайт сизге, эмне үчүн тоюңда мындай кылтасың? Мыйзам жол бербейт деп коюңуз. Ал дагы той кылганда ошо нерсени кылбай коюңуз. Сиз наразы болгонуңузга деген сөз. Анан ушул жоболорду иштеп чыгып элге сунушташ керек. Бирок сунуштап койсок эле, эфирден айтып койсок эле эл аткарбайт аны. Бир комитет түзүлүш керек. Ал жерде юристтер, орган адамдары, молдолор, мисалы үчүн мен ошол комитеттин бир өкүлү болуп калсам, ушул нерсени көтөрүп чыккан киши катары. Анан менде ушундай бир полномочия болсо, мындайча айтканда, мен укугум болсо, Сокулуктун акимиге чалуу. Сокулуктун акимиге чалып туруп, эртең саат 1-де чогултуңуз барын. Кимдер чогултасыз? Рай имам болсун жаныңызда, анан өзүңүз, анан бардык имамдарды, бардык айыл өкмөттөрдү, бардык ошол жердеги бийлерди топтоп бериңиз. Биз бул жактан 4-5 киши барып, ушул президенттин колу коюлган, парламент кабыл алган ысырапкорчулукту жоюу жөнүндө эмени токтомду окуп беребиз силерге. 1 саат убакыт, саат 2-ге чейин болот. Бардык ошол жерден шарият жагын мен айтып берсем, дагы закон жагын бирөө айтып берсе, ошентип 1 саатта токмоктун бардык имамдарына, айыл өкмөттөрүнө, акимдерине баарына жеткирип ушул токтомду. Анан колуна кагаз берип туруп, сенин айыл өкмөтүңдө канча киши бар? 100 киши мисалы үчүн, 100 түтүн бар. Имамың экөөң барып туруп, ушул кагазды көбөйтүп туруп, ар бир үйгө барып, эшигин такылдатып жеткиресиң ушуну. Бирөө жарым укпай калдым, билбей калдым дебесин. Телефонум жок эле, мына кабарды укпай калдым дебесин деп. Ушунда катуу закон кабыл алыш керек. Элестетиңиз, бир үй бүлөгө участковый, айыл өкмөт, имам, дагы бир киши үйүн тыкылдатып келип бир кагаз ташап, ушуга бекем болуңуздар, штраф төлөп калбаңыздар, менин жумуштан кетишиме себепчи болбоңуз, сиз 100 000 сом штраф төлөп каласыз деп, аларга бекем айтып кетиш керек. Анан Карабалтага бардык, аны айттык, ушинтип бардык кыдырып Кыргызстанды. Мен ушундай 40 жашымда. Ушул нерсени элге түшүндүрүп, айтып, анын артынан түшүп, ушул нерсеге мен даярмын мисалы үчүн. Дагы даяр жигиттер чыгат. Экономиканы көтөрүү үчүн, исрапкорчулукту тыюу үчүн ушуну биз жеткиришибиз керек. Бүт Кыргызстанды кыдырып, ар бир районго барганда ушундай чогулуш 1 сааттан. Аларга катуу айтып, аларга түшүндүрүп, ушул нерсени сен жеткир. Каза болгон жерде, той болгон жерде мына ушул 20 эреже бузулбасын. Кимде-ким бузса, 4-өөнү бузса мынча штраф, 10-өөнү бузсаң, 7-өөнү бузсаң жумуштан кетесиң. Деп анан ушул нерсени жеткиришибиз керек. Мына ушун тек гана биз ушул исраптан тыйылабыз. Салтты, норманы, никедеги мисалы үчүн калыңды, жаназа окуу тартибини, нике кыюуну бардыгын бир калыпка салыш керек. Бардыгын бир калыпка салыш керек. Бирөө дагы сыртта калбаш керек. Кыргызстандын кайсы жерине бардың, окшош жаназа, окшош нике, окшош той, окшош маркумду узатуу аземи. Ушундай. Мен муну 10 жобону мен ойлоп таппайм. Элден алынган 100 жобонун ичинен 10 алдык. Кийинки жылы 20-сын коштук, андан кийин 30ду коштук. Ошондой бир иретке келишибиз. Качанга чейин биз жеп курсакты эме кылып, анан тойдо исрап кылып, маркум болгон жерде исрап кылып, кредит алып, ушинтип жүрө беребиз. Мени болбойт. Эми системаны өзгөртөбүз десек, толук өзгөрөлү да, толук өзгөрүлүп кетелик. Кичине эле мындай кайрылып койбосто, толук өзгөрүлүп кетелик. Өзгөрсөк баарыбыз өзгөрүлөлүк деген сөз. Мына ушуну мен сиздерге сунуштайм. Анан жанагы улактарды өткөрөт эми кышында көрөсүз. 10 машина коюптур дейт, 4 төө коюптур дейт, дагы эмне балекеттер. Бул дагы исрап. 10 машина деген мен ал жөн эле бир жүгүли, орустун эски жүгүлүсүн алып келип койгон. Кыйратып деле бир. Аны дагы бир 10-20 адам сүйлөшүп келет дагы аны утуп кетет улакчылар. Эртең ноокаттан барып атат, анан өзгөндөн утат, анан оштон утат, күнүгө бирден машина утат улакчылар. А бул улак кылган киши сыймыктанып мен мынча миллионго той кылдым дейт. Ушуну дагы бир чектөө киргизиш керек баарына. Кандай чектөө? Мисалы үчүн чоң улак кылам деген адамга, той байге берем деген адамга айтыш керек, сен бир 100 000 сомдук кайыр садака кыл, кайрымдуу иш кыл. Айылыңда көмүр түшүрүп бер,
больницага барып бир матрас түшүрүп бер, же бир 4 чырак коюп кой, же бир көпүрөнүн бир кармагычтарын оңдоп кой. Ушунун сметасын көрсөтүп, кылганын далилдеп, анан ушунун баарыны кылган болсоң, ошол улакка чейин 1 жума мурда көрсөт, анан уруксат берилсин сага. Болбосо андай чоң улак өткөрүүгө тыюу салыш керек. Анан ошол улактын аягындагы электр подстанциядан мынча метр алыстыкта, суудан, таштан мынча метр алыстыкта деп жоболорду иштеп чыгыш керек. Не уят, канчалык уят иш. Тиги кышта, чилдеде аттар менен сууда сүзүп, суунун ичинен таштактан улак тартышып жүрөт. Бирөө барып зымга урунуп атат, бирөө барып жаш баланы тепселеп кетип атат, бирөө асфальт жолго чуркап кетип атат. Ошондой аймактар бар да. Ошондой жерлерде өткөр деп жобо иштеп чыгыш керек буга дагы. Бекем туруш керек. Кимде ким садака кылмайынча мындай мажбурлоо эмес бул. А сен ошончо 2 миллионду улакка коюп атат экенсиң, ошонун 10%-ини 100% эмес, 10%-ны садака кыл да. Эл дагы кичине сенин тоюңдан жыргасын да. Сен кайрадан кыйнап атасың элди. Чоң той берген. Атасы өткөндө ушундай той бериш керек турбайбы? Аттың мен дагы ушундай кылсам, менде бир чычкак улак жок, мынча кандай той берем деп адамдар кыйналат. Андай той берсеңиз. Ошондой деген адамга сиз 4 кап ун түшүрүп берип койсоңуз ыраазы болот. Ошондуктан бул чоң той улактарга дагы не кылыш керек? Жобо киргизиш керек. Бекем туруш керек ага. Адамдарды дайындаш керек. Суроо туулат. Муну ким аткарат? Ким көзөмөлдөйт депчи. Көзөмөлдөө жеңил эле. Элди өзүн-өзүгө көзөмөлчү кылып койсо болот. Жанагы тойдун маркумду узаткан жердеги жоболорду бузган адамдарга ким ошолорду видеого тартып, далилдеп, даана чагылтырып бир WhatsApp номерге жиберсе, атайын УКМКда же башка жерде. Ошолордун номери эч кимге айтылбайт, жана ал ким экенин эч кимге айтпайт деп кепилдик берсе. Жана ошол кыздын ата-энеси, баланын ата-энеси, жанагы тиешелүү кишилер штраф төлөп атпайбы? Үчүн 100 000 төлөдү барды бирип туруп. Ошонун 10% ошол бизге билдирген адамга деп койсо, мисалы үчүн муну адал жагын караштырыш керек, дурус эмеспи? Сатошко окшогон айылга дагы байга коюп коюш керек. Ким ушундай мыйзам бузууну бизге жиберсе, ошол айып пулдун 10%, 20% же мынчасы. Мына эч ким андай кыла албай калат. Эмне зарыл? Тойдо бир ысырапкорчулук кылып, анан анын үстүнө айып пул төгүлөп, көрөк ысырапкорчулук кылып же жобону бузуп камалып кетип, же жумуштан кетип молдо. Же болбосо айыл өкмөт же неме? Эмне зарыл ага? Кой андан көрө жеңил эле турбайбы? 100 сомго бүтө турган иш 50 сомго деле бүтөт экен. Тынч эле болоюнчу. Эч ким мени уят карбаса, законду сыйлады деп, эч ким мени айтпаса, эмне кылбадың деп. Сонун болот турбайбы? Муну бардыгы колдойт. Бардыгы колдойт. Ашыкча чыгымды баарын жок кылыш керек. Россияда иштеп жүргөн жигиттер айтат, бир айда 4 жолу апам чалат дейт. Тайжың той кылып атат, тиги каза болду, андай шортник касса, мен ушул жөнөткөнүм бирөөгө кой, бирөөгө тон, бирөөгө жоолук, бирөөгө ушундай эле иштеп атам дейт. Эчтеке жукпайт дейт. Ушунун баары чыгым, ашыкча чыгым булун баары. Ушунун баары жоготуш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, баарын жоготуш керек. Ысырапкорчулукка жол жок деген ураан менен бир комитет түзүп, ушул жоболорду бекитип иштеп чыккыла деп тапшырма бериңиз. Биз жерлерге барып, элге айтып, баарын айтып, эме кылалы. Мен ушуга башымды сайдым. Чуак устаз Раматылык менен дагы мен ушул нерсени сүйлөшкөнмүн. Мен Кыргызстан боюнча 3000 имамга 3 күн семинарда маркумду узатуу жөнүндө ушул сөздөрдү айтканмын. Бардыгы билет, бирок аткарбайт. Эми мыйзам менен барып туруп, коллектив менен барып туруп, сен имам, буяка чыкчы. Могу Каракулжада Советте ушундай азыркы күнү бар. Кайсы имам жаназа окуса 1 жылкы берет. Жаназа окуп атканда эле тияк алып келип байлап коет. Кишинеп турат. Имам жаназа окуп атат, тиякта 1 жылкы оюнда. Бул нерсе болбойт, жарабайт бул. Жаназа окуганга акча берилбеш керек. Мели никеге алса дагы. Ошол имамга мен барып, сиз 3 күн менин семинарымда отуруп, арам адалды имам эмне кылышыны окудуңуз эле го. Не сиз мындай арам жолго жол берип атасыз деп уят карып элдин астында ошол имамга айтышка менин духум жетет. Молдолорго жеткирүүтү мага коюп бериңиз.
Кыргызстан боюнча кайсы мешитке барбайын, кайсы жерге барбайын, мен маркумду узатуу жөнүндө ысырапкорчулук, арам, эмне мурастык кантип бөлүштүрүш керек, мунун баарын мен айтып өткөнмүн. Баарына барып туруп, айтып, элдин астына жамааттан кийин, намаздан кийин элге айтып, ошол жерде ошол имамга мен ийге келтире алам. Болгону бизде полномочия керек. Болгону бизде бир адамдар керек. Айып пул салыныш керек. Катуу турушубуз керек ушуга. Эгер бир ушул жол менен бара турган болсок, буйруса өнүгөбүз. Анан акча көбөйгөндө элибиз иман жагынан, экономика жагынан баардык жакта өнүккөндөн кийин анан ал исрапкорчулукту ойлосом күлкүм келет. Ушинтип дагы жүргөн экенбиз деп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, туризм жаатында дагы бир-эки сунуштарым бар. Мен туризмде иштейм арабтар менен. Араб тилин билгендиктен тыйын кылыш керек. Сезонда 2-3 ай иштейм. Кандай экен Кыргызстан деп араб туристтерден сурасаң, 99% жакшы, бир эле кемчилик бар экен. Эмне ал? Ажаткана. Кыргызстанда ажаткана эң проблема нерсе экен дейт. Ушуну биз чечип кое албайбызбы? Чечип коюунун бир эле жолу бар. Сиз бир кагазга бүгүндөн баштап ар бир күйүүчү, май күйүүчү заправкалар өзүнүн заправкасынын жанына бир эркек, бир аялга ылайыктуу, эркектер аялдарга ылайыктуу ажаткана курсун деп печат коюп коюшуңуз менен Кыргызстанда 50% туризмдин маселеси чечилет. Ар бир заправкада ажаткана болуп турса, мейлі ал платный болсын, платный болот албетте, 20 сом кылсын, 200 сом болсо кирем деген эмелер бар, туристтер бар. Жанагындай суу менен агыза турган таза кылсын. Жер туалеттер бар го, аларга кирбей, Бишкектен кантка чейин туалет издеп барган күндөр болот bizde, ачыгын айтайын. Ысыкөлгө чейин 20 заправкада 20 заманбап сонун платный туалеттер турса, Ошко чейин 100 жерде турса, биз кыйналбайбыз ошол нерседен. Эми Дубайларда өзүңүз билсеңиз керек, заправка бул комплекс өзүнчө эле. Ал жерде аптекасы бар, ал жерде кафеси бар, ал жерде машина жууган жери бар, ал жерде мечити бар, баардык нерсе бар, 10 нерсе бар. Ал жерге токтоп кенен. Ал эми бизде бир даараткана жок заправкаларда. Ошону буйрук берсеңиз, заправкалардын 2 күндүк пайдасына сонун заманбап даараткана куруп койсун. Экинчи нерсе, туризм баатында. Ушундай бир мыйзамды катуу чыгарыш керек. Урматтуу баягы Нуржигит мырзага дагы, министрге дагы тиешелүү сөз. Туризмде бизде чаржайыт. Туризм менен өлкөнү көтөрсө болот. Бирок бизде мыйзамдар иштебейт. Жана туризмде иштегендер дагы өтө тобокелчилик менен иштейт. Мисал үчүн мен Европадан келген туристтерди айтпайын, могу арабтарды айтайын, иштеген киши катары. Эмне болот? Менин Инстаграмдан карайт, Кыргызстан сонун жер, жакшы экен. Мага чалат, суббота күнү мени күтүп ал дейт. Эчтеке договор жок, башка жок. Мен сурайм, канча киши? 3 киши. Бакыр бир машинаны барып туруп $100 бир джипти эме кылам. Биги аренда калам дагы, суббота күнү барып аны күтүп алам. Мисал үчүн. Ал келди, мени сүрөттөн таанып алды, отурду. Таанышканча мен барып Хаят мейманканага киргизип жибердим. Алар эс алалы түнү менен сапарда болдук. Анан кийин түштөн кийин тоо жака бир айланып келебиз дейт. Анан кийин мен машинаны арендага алгам, бир күндө $100. Түштөн кийин барсам, телефон номери жок биринчиден. Ал жерден ал аялыга жыты жакпай калды, башка нерсе жатпай калды, акчасы төлөгөн болсо дагы жаннатка көчүп кетти, мисал үчүн. Анан мен телефон чалып бирдеге тапсам дагы, болду, биз башка машинаны сүйлөшүп алдык. Башка тур фирма менен сүйлөшүп кеттик деп кетти. Мен бир күндө $100 күйүп калдым. Аэропортко барып келген ким төлөйт? Мисал үчүн да. Ушундай болгон балдар бар. Жоопкерчилик жок. Зыян чегип атпай бул жактагы баягы гид бала. Тур пакет деген түшүнүк бар. Ал кандай? Мен жана WhatsApp'тан мага чалганда эле мен ага тур пакет жиберем. 3 күнгө $3000 төлөйсүң. Ошол жакта эле банктан мага салыш керек. Же аэропортко келип чыкканда эле саламдаштырып бир бушта мен колумдагы келишимге кол коюп туруп $3000 мага бериш керек. Мен ошол $3000 буякта машинанын арендасына, кафеге, жана башка эмелерге, гостиницаларга төлөшүм керек. Ошондо мен тур фирмамдан дагы пайда налог төлөйм. Такси дагы налог төлөйт. Бардык гостиница налог төлөйт. Ушундай ирет менен болсок. Ошон үчүн тур фирмалар
тур пакет сатмайынча, мындайча айтканда келгенде эле турист бардык акчасын төлөп, келишимге кол коюп, мен сени таштап кетпейм, башка машинага өтүп кетпейм, могу гостиницаң жакпайт дебегидей кылып кол койдуруп туруп, туристти ошондой алып жүрүшүбүз керек. Ансыз чар жайыт келген туристти керек болсо келбей эле койдош керек. Мына ушинтип туризмди эки көйгөйүн айттым. Тур пакет менен келсин, жана дааратканалар өз ордуна келсе, бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Ушунун баарына эске алып коюш деген ойдомун. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Жооп күтөбүз. Ассаламу алейкум.